Араван районунун борборунда жайгашкан Жеңиш эс алуу паркына чогулган бул жарандар парламенттин депутаты Жалалидин Нурбаевдин тарапташтары. Тынчтык митингине келгендер Нурбаевдин айыл өкмөт болуп турган мезгилдеги жасаган иштерин айтып, облус башчысынын орун басарынын соңку рейтин айыпташты. Анда афган тектүү ишкерге берилген жер иштетилбей жатканын айтышып, укук коргоо органдары текшерүүдө мыйзамдуу деп аныкталганын билдиришти. Ошону менен бирге депутаттын аракеттерин дайым колдоого ала тургандыктарын кошумчалашты. Hem adamlar oylap kaçmıyor, kimdi ben uyuşturak getirir. Ben gelgen sebebim, ona telefonda alsam, Jalal Hacı Turalı köp nesiller getdi da bu yerde. Birlikte kayıtlar, bilbeyler, Jalal Hacı'nı görmeyenler de kayıtlar. Ben oşol sözlerini uğup, görüp durunan gel ortamın. Bu Jalal Hacı'nın eskiden söz var, el adamdı işine tanıyıp. Buna Jalal Hacı, buna Aravan'a kanda işlerde cesadı. Alyanarıp ayda öpkötü uağında kançalık dengeldi de hazır Kırgızistan'da en aldın kayda öpkötür olup kaldı. Aldın kayda arasında koştu. Hem Jalal Hacı bu gelipçili iştegen tuğur adam eken. Kişilesinden başlar bilemiz. Tırnaktayından başlar bilemiz. Bul bala tuğulgandan beri biröge jamandı kılgan emez, biröge nakın jegen emez. Kolundan gelse jalangana biröge şu jardan berip soğuklu işlerini jasap жүрген adam. Bunu Jalal Turalı ayta бере турганыбызда söz өтө эле көп. Тынчтык акциясына чогулган 100дөн ашуун жаран өз ыктыярлары менен райондун башка аймактарынан дагы келишкенин билдиришти. Алар облус башчысынын орун басары депутатты негизсиз кароолоону токтотуп, бир пикирге келүүнү сунушташты. Акцияда депутаттын аты жазылган плакаттарды көтөрүшүп, Нурбаев айыл өкмөт болуп турганда айылдагы көп көйгөйлөр чечилип келгенин кошумчалашты. Ал эми бул аймактагы тынчтык акциясы жергиликтүү бийликтин уруксаты менен мыйзамдуу өткөндүгү белгиленди. Араван эли Jalal'dı kanda gana iş kılgan bilir. Al birle Allah'ın arka emez. Bir nersine ayıp gideyim. Sakabaka barıp kaldı gılı. O şok yerden ayıptı. Jalal'dı bizgi verilir, biz yıptak kılı olaydı dedi. Bana sakabadan şunda dedi. Özgönden ayıptı. Şu gün geçen bir жақсы жашап келгенбіз, башка болгон ошол баягы ушундай нерселерди чыгарган балдарга да бир чара колдонуш керек, укуктук баа бериш керек. Ошолор дагы сүйлөгөн сөзүндө бирөөнүн укугун тебелеп, бирөөнүн абруйуна шек келтирип атат, туурабы? Ошолор да жооп бериш керек да. Ана мен кылып койсом боло берет экен деп жүрө берсе, ана жетекчилер буну карап тура берсе. Бул баланы келечекке дагы шайлоого чейинки нерселерди таап, болгон нерселерди таап, мыйзамсыз нерселерди таап, буну абруйун түшүрөйүн деп атабы. Бұл ел уже ойған, енді қарап тұра, бұл тоқты болса біз дағы қылабыз мұндай чоғылыштарды. Бұндан көңіл қылабыз біз. Енді бұндан да көп адам чоғылар. Керек болса біз президентке барабыз. Қанша мың гектар болса беріледі отыр. Ошолар егіп пайда қылсын отыр. Енді кейбір жетекшілер айтып отыр, біз өзімізден бизнеспен шықса, өзіміздікілерге берсек, ашса деп, ошол башқа біреуге беріш керек дейді. Өзіміздікілер кім қылар? Ол ашып тұрады ма? Қашан біреу бір жерге бір жерге салып, бір жерін көзге сайып көріп жатыр, кішкене мынандай мынша пірі болады екен де араны шығып алып. Kılvay mı sonunda celildi? Kılvay mı? Hiç kim kılvaydı mı? Kelmeydi bana. Buna investorlar tartıp gelip buna işlerini yapıp atsa, bu adamlar üstüne balta çalıp atır. Bu da kendini yaxşı mı istiyor? Turabı? Bunda kalaya turabı. Kalaya turamayız biz buna. Buna emin kılgan işleri turayıp buna bizim ayıl administratif köçösü. Jalal hükümet olup gelgende ben kirdim. Jalal bizde taza su yok. Transformasınlar işten çıkan, her bir salbanın arkasından 3-4'ten zım tartıp baylap koyamız. Eğer çıkılsa aslında balları Azizler, darafını ekip onu ostiriş kançalık değil. Bitti kadrimiz bana çıkıp elge tanılıp, yurtga tanılıp, şu Aravanın hakkını, elge hizmet kılaman deb çıkarıp koysak, bunu tomirini kırışı hareket eden düşmanlarını Allah'ım umurunu kıskatsın. Bir narsani aytib qo'yaverganlar, mana shu ko'chani 1 kilometr asfalt qilish 3,5 milliondan 5 milyon so'm turadi. 3,5 milliondan 5 milyon so'm turadi bugungi kundagi bahosi. Mana qaranglar, Allah Anarifda qo'pol qilib aytganda tuvaletigacha asfalt bo'lmagan qaysi yer qoldi? Bu kimning xizmati? Birinchi xizmatimi? Bu Jigittin, je bo'lsa bu o'shal Aravan insanını biz özümüz şaylovchilar shaylab olib, anan bir showmen deshga majbur bo'lib o'tamda. Sebebi o'shal Janiqulov bir yerga borsa
аппаратуралары менен барып атат, сөзгө тарткандары менен барып атат. Жаңкы жетекчи адам андай болбойт, жетекчи адам андай майда сөз болбойт. Жетекчи адам биринчи келип ошол эл менен сүйлөшөт. Ал адамдын кандай экенин билип туруп, анан бирме-бир сүйлөшөт. Мурун райком, райисполком, обком дегендер бар да, ушинтип, садака болайын, сенде не проблема болду? Мынандай ката кетирипсиңдер, чакырып алып, башын сылап туруп, неме кылчыда. Азыркылар ошол немелер менен барып, сөзгө тарткандар менен, видеолор менен барып алып, неме бардык интернет бар экен, неме бар экен, YouTube бар экен, чыгарып берип атат. Жетекчи адам эгер ошол неме бир жерге жакшы көңүл менен барбаса, буну мана ажекелер айтты. Бир күн болсо Кудайым бир күн неме кылат, көрсөтүп коет ага. Ошон үчүн жетекчилер суранып кетебиз. Элдин атынан, шайлоочулардын атынан ушундай эмеге барбастан элдин шайлап койгон депутатыны мындай немеге келтирбегиле. Суранып кетебиз. Араван эли Жалалдын кандай гана иш кылганын билет. Ал бирде алдан арк эмес. Бир нерсени айтып кетейин. Сахабага барып калдык эле. Ошол жерден айтты. Жалалды бизге бергиле, биз депутат кылып алайлы деди. Мына сахабадан ушундай деген. Өзгөндөн айткан. Ошон үчүн келгиле, момун элбиз, тынчтык менен, мындай акыл менен Жалал ажыбызды, Жалал депутатыбызды коргоп алайлык. Жол бергейбиз. Биринчиден барыңыздардын басып келген кадамыңыздарга Алла разы болсун, азыр сооптор болсун. Мен эми өтө жакшы сөздөр болду. Ушуну жыйынтыктоо максатында бир өзүмдүн пикиримди айтып өтүп, анан дуа кылсак. Урматтуу биздин сүйүктүү ажекебиз Жалалдын ажеке, инибиз Данияр Жаныкулов. Мынакей эми элдин маанайын көрдүңөр. Бул YouTube медиа аламы башка алам, чыныгы реалдуулук менен элдин маанайы башка алам бул. Ал YouTube менен ар кандай кылса болот. Эми урматтуу Данияр иним, сага дагы жамандыкты каалабайбыз. Биздин эл ушундай бир кичипейим, ушундай эл жамандыкты каалабайбыз эч кимге. Менин сунушум ушул Жалал экөөңөр бир жерге барып келишип, сүйлөшүп, элдешип, бир элге бир кайрылуу кылып койгула. Элдин бир сый урмат көрсөтүп, бир кайрылуу кылып койгула. Ошо менен баары жок тынчыйт. Элдин маанайы дагы ушундай бир жакшы болуп кала берет. Эми вактыбыз болуп калды туугандар. Ушундай эл чогулуптур. Кудайдын куттуу жума күнүндө турабыз. Мына күн ачык, Аллах асманыбыз ачык, тынчтыкта турабыз, бир дуа кылайлы Кудайдан. Аллах таалам биринчиден ушул аталар, апалар келген элдин кадамына азыр сооп берсин. Биздин Кыргызстан элибиз ушундай бир тынчтык, амандыкта болуп, эл башчыларыбызды Кудай колдосун. Аллах таалам ушундай ынтымакта болуп, бизге жамандык каалагандарга да Аллах инсап берсин. Аллах таалам баарыбызды үй ичибиз менен ушул Кыргызстан элибиз, анын ичинен Араван жергебиз менен Аллахым өзү колдоп, тынчтыкта, амандыкта, береке, оомат, жакшылыктар болсун. Аллаху акбар. Assalomu alaykum, урматтуу Араван элдин туугандары. Мына азыр бул нерсе ушундай бойдон калбайт. Азыр ушул элдин Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов рейд элдин кайрылуусунун негизинде өткөрүлүп келгендигин айтты. Ал эми Нурбаев өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин моюнга алуунун ордуна коомдук саясий абалды бузуп провокациялык иштерге барып жатканын билдирди. Рейд учурунда одоно мыйзам бузуулар ачыкталып, жеке тарапка мыйзамсыз өтүп кеткен гектарлаган жерлер бар экенин билдирди. Мындан ардагы күтүүсүз текшерүү Алянаров айлөкөтүндө жүрө тургандыгын, буга чейинки Афган тектүү дарексиз ишкерге берилген 300 гектар жер боюнча иш борбордук укук коргоо органдарынын текшерүүсүндө экендигине токтолду. Анан бул ар ким эле өзүнүн кызыкчылыгы жөнүндө бир митингдерди өткөрүп, туугандарын жыйнап, башка кыла берсе, бул коомчулукка сөз жок өзүнүн терс таасирин тийгизет. Мына театрларыбыз бош турат деп атабыз, концерттик залдарыбыз бош турат деп атабыз, ар түрдүү спорттук, маданий иш-чаралар менен биз элди көчөдөгү митингден ошол маданий жайларга
киргизишибиз керек, элди ошол маданий жайларга тартышыбыз керек. Себеби тартышып, түртүшүп, бири-бирине баягы митинг кылып, ар кимдин жеке кызыкчылыгын коргоп отуруп, мына бүгүнкү абалга коом келип отурат да. Бүгүн мындан ары эми иш кылып, аракет кылып, бир элдин жашоосун оңогонго иштешибиз керек ошонун үстүндө. Биз түздөн түз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Облус башчысынын орун басарынын соңку рейти парламентте дагы көтөрүлгөн. Андан соң эл өкүлдөрү катышкан жыйында Данияр Жаныкулов сөз сүйлөп бүткөн соң депутаттарды эл укпай жыйынды таштап чыгып кеткен. Бул жагдайдан улам Нурбаевдин тарапташтары тынчтык митингин өткөрүүнү туура көрүшкөн. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.